Bismillahirrahmanirrahim. Өткөнкү сабакта Муса пайгамбарга Алла Таала мужизаларды берип, Фираунга жөнөткөн эле. Фираун өзүнүн сыйкырчыларын алып келип, алардын баары жеңилип, сыйкырчылары акыйкат эмне экенин көргөндөн кийин Муса пайгамбардын таягы бул сыйкыр эмес экенин мойнуна алышып, ыйман келтиришкен эле. Фираун кыскасы кандай айтпайлы, аябай абдан бир капа болуп, жеңилип калып, ачуулугу дагы мужизаны көргөндөн кийин тан берип, тооба кылып ыйман келтиргендин ордуна кайрадан дагы күчөйүп, Муса пайгамбарга каршылык кыла баштады. Алла субханаху ва таала дароо эле бирөөнү жок кылбайт экен, мүмкүнчүлүк берет экен. Ыйман келтирип калабы экен деп, бир аз убакыт берет экен, мөөнөт берет экен. Таптакыр болбой калгандан кийин анан азабына кириптер кылат экен да. Ошентип, мынакей Алла субханаху ва таала өзүнүн белгилерин биринин артынан бири алып келе берди. Ал жерде тофан суу алып келгенде ушунчалык суу каптап кетти. Эгин эгейин десе, суу каптап турат, эгин эге албайт. Бир нерсе казайын, бир нерсе кылайын, иш кылайын, эч нерсе кыла албайт. Аргасыз Муса алейхиссаламга жалдырап булар сурашты. Не деп сурашты? Қалу, я Муса ду'у лана раббака бима ахида индак, ла ин кашафта анна ридза, ла ну'минанна лака, ва ла нурсиланна ма'ака бани Исраил. Алар айтышты, Муса, дуа кылган, Робуңа бир дуа кылчы. Саңа өзүнүн алдында уада бербедиби? Дуаңды кабыл кылам деген. Ошонун негизинде бир дуа кыл. Эгерде бизден бул азапты узак кыла турган болсо, алып таштай турган болсо, биз сөзсүз сага ыйман келтиребиз, жана сен менен биргеликте сөзсүз биз Бани Исраилди жиберебиз деди. Буну кулчулуктан боштондукка чыгарабыз дагы, болду. Сен менен кошо жиберебиз деди. Муса алейхиссалам дуа кылды, Алла Таала дуасын кабыл кылды дагы, топан суусун токтотту. Мынакей, топан суусун токтотту. Андан кийин бир аз убакыт баягында эле өттү дагы, булар кайрадан эле, сен сыйкырчы, сен тигиндей, мындай деп баштап уадасына турбады. Алла субханаху ва таала мейли эгин эгишти, бирок ошо эгиндерин жей турган чебирткелерди жиберди го. Ал чебирткелер субханалла эгиндерин эле жеп салбай эле, дарвазалардын мыктары бар го темирден, ошолорго чейин жеген экен да. Дарвазалар кулап, үйлөрү кулай баштаганда, дагынан кийин булар дуа кылып сурашты Муса пайгамбардан. Муса пайгамбар макул деп, баары боорукер пайгамбар экен. Алла Таалага дагы дуа кылды. Ушинтип алар кеткенден кийин баягы питтерди айттык. Андан кийин бакаларды, андан кийин кан менен ушуларды Алла субханаху ва таала ушундай азап көрсөттү, буларга эч эсине келбеди да. Үлгү алып, ибарат алып, насаат алып, кой деп ыйман келтиргендин ордуна кайрадан тоң моюндуктары, зөөкүрлүктөрү күчөйүп кете берди да. Күчөйүп кете берди. Канга келгенде, ушу Нил дарыясынан суу ичейин десе, ошол жер кан болуп калат. Кудуктан суу алайын десе, ал жер кан болуп калат. Үйүндөгү суу бардыгы эле кан. Тамак жейин бардыгы эле кан. Кыйналып кетти, жашоо мүмкүнчүлүгү жок, азапты алып кетти. Анан Алла субханаху ва таала айтат: "Валамма ваqa алейхим ридз, қалу я Муса ду'у лана бима я Муса уд'у лана раббака бима ахида индак, ла ин кашафта анна ридза, ла ну'минанна лака, ва ла нурсиланна ма'ака бани Исраил" деп кайра азап түштү, азапты алып кой дечи, дуа кылчы, сен Робуңдан келет. Макул, алып коет, кайра. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ رِجْزًا إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ. Мынакей Алла Таала эмне деп атат? Качан биз алардан азапты алып таштаганыбызда, аларга бир мөөнөтү бар эле, алар жете турган ошо мөөнөткө чейин, алар ошол эле замат жүзү жүрүшүп, келишимди буза башташат. Янкустун. Келишимди буза баштат. Жыйынтыгында эмне болду? فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Кыскасы биз алардан өчүбүздү алдык дейт.
Ошентип өчүбүздү алдык. Аны Фираунду, аларды, Кыптыйлардын бардыгын аскерлери менен суга чөктүрдүк. Анткени алар жалганга чыгарышты биздин аяттарыбызды. Жана алар Алланын мужиза аяттарынан бейкапар эле дейт. Булар караңыздар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга дагы Меккедеги мушриктер шылдыңдап күлүшкөн. Пайгамбар мужиза алып келип, аларды көрсөтсө, аларды сабак алгандын ордуна күлүшкөн. Муса пайгамбарда дагы кудум ушундай фаламма жаахум би аятина идахум минха ядхакун дейт. Качан аларга биздин аяттарыбызды алып барганда, алар ошол замат эле маскарлап күлө баштайт эле. Шылдыңдайт эле да. Болбосо бир аяттын артынан экинчиси андан дагы таасирлүү. Алла Таала айтат: "Ва ма нурихим мин аятин илля хия акбару мин ухтиха." Кандай гана биз аларга фираундарга аят көрсөтпөйлү, ал өзүнүн мурункусуна караганда чоңураак, дагы маанилүүрөөк. Кайра. Ва ахаднахум бил адаб лааллахум яржиун. Эмне үчүн мындай азаптарга аларды кармадык? Мүмкүн кайтаар. Жаман иштеринен кайтаар, зулумдугунан кайтаар, иманга келер. Ушул үмүттө Алла субханаху ва таала кичинекей азаптарды берди да. Таптакыр болбогондо анан бир жолу акыркы чечим суга чөктүрүп өлтүрүү болду. Ошондо да алар айтышты: "Ва қалу я айюхас сахиру, уд'у лана раббака бима ахида индак." Айтат: "Эй сыйкырчы" дейт эле да. Муса пайгамбарды сыйкырчы деп кайрылып айтат эле. Дуа кыл, Робуңдун сага берген убадасы бар эле, ошонун негизинде дуаңды кабыл кылам деген. Дуа кылды сыйкырчы деп. Эмне десе, аларда адатта ошол мезгилде, ошол доордо бардыгы эле аалымдары сыйкырчы болгон экен да. Бардыгы эле кыйындары сыйкырчы болуп, сыйкырчы ушунча көп болгондуктан, жөнө мындай сыйкырчы деген алардын оюнда урматтуу эле сөз экен да. Муса пайгамбарды ушундай деп сыйкырчы деп кайрылышты. Муса пайгамбар баягындай эле дуа кылат, болбойт. Кыскасы айтканда, Алла субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берсе, Фираун коомун топтоп, бүгүн деле ошондой залымдар бар да. Өзүнүкүн бергиси келбейт, напсынын кулу болгондор эмне дейт? Токтогула деп, өзүнүн туура эместигине деле ушундай бекем тура берет. Бул жахил мураккаб дейт буну. Ушундай надандык билип турат, акыйкат ал тарапта эмес. Ошентсе дагы бекем тырышканы, өжөрлүгү, көкпеттиги ушундай туруп мактанып айтып атпайбы? Мынакей Мисир мамлекет менин колумда, Нил дария менин буйругу менен агат. Эмнесилер укпайсыңарбы? Ал сүйлөгөндө деле билбейт. Ошол жакшыракпы же мен жакшымынбы деп кандай гана айтып акырында мындай деп атпайбы? Фастахаффа каумаху ва атауху. Коомун ушинтип келеси кылат да. Анан коомум не кылат? Ага баш ийет, туура айтат мына Фираун деп. Анын артынан анан не болду? Ошон үчүн айтат: адамдар падышасынын дининде болот дейт. Аннас аля дини мулукихим. Падышалар дининде болот дейт. Алар оңолгон болсо көп адамдар оңолуп кетет. Алар бузуку болсо артынан бардыгы бузуку болуп кетет экен да. Ошон үчүн булар дагы мынакей фастахаффа каумаху фа атауху. Коомун Фираун өзүнүн коомун келеси кылды дагы соң аларга баш ийди, Фираунга баш ийип артынан ээрчиди. Иннахум кану кауман фасикин. Анткени алар бузуку коом эле, күнөөкөр коом эле. Фаламма асафуна интaqamna minhum. Андыктан качан алар биздин ачуубузду келтиргенде, Алла Таала айтып атат: асафуна, биздин ачуубузду келтиргенде интaqamna minhum. Биз өз өчүбүздү алдык дейт да. Ушуга жеткизди. Фа аграхнахум. Аларды суга чөктүрдүк. Ажмаин, барын. Фа жаалнахум салафа ва матала лил ахарин. Мурункуда кийинки келе тургандарга өрнөк кылып койдук булардын бардыгын дейт мына. Өрнөк кылып койдук бардыгын. Эми ушунчалык эле тоң моюн боло бергенден кийин Алла субханаху ва тааланын буларды кантип жок кылышлыгын эрежеси менен кетти. Мисирдеги Кыптыйлар куфурлугунда, тоң моюндугунда туруп, Фираунун падышачылыгынын аркасынан ээрчип,
пайғамбар Муса алейхиссаламға қаршы шығып тұра берді. Алла Таала өзінің хұджатын аларға толық қылып бүтірді, бардық мүмкіншіліктерді берді. Аға қарабастан бұлар иманға келішкен жоқ, эми адатқа қаршы өзінің мужизасы менен бұларды жоқ қылуға чечилди маселе. Фама амана ли Муса илля дурриятун мин қаумихи ала хауфин мин фиръаун ва малаихим аяфтинахум ва инна фиръауна лаалин фил ард ва иннаху ла минал мусрифин. Муса пайғамбарға бираз эле адамдар иман келтирди дейт Фиръаунун коомунан. Фиръаунун коомунан бираз эле зуррият урпактары Муса пайғамбарға иман келтиришти. Эми мейли мындан да айтып атканы Фиръаундун аялы Асия энебиз бар эле. Баягы Муса пайғамбарды өлтүрөбүз деп келип атат деп, шаардын четинен келген бирөө бар эле. Кийин иманын сактаган бирөө бар эле. Үчөөнү айтат. Андан сырткары эми баягы сыйкырчылар деле иман келтиришти. Алардан бөлөк Бани Исраил бар эле, иман келтиргендер кандайдыр аз болду дейт. Алганда дагы Фиръаундан коркуп, анын ошол башчыларынан коркуп, бизди ушундай фитнага салып коёр деген иманын жашырыпчы. А болбосо Фиръаун жер жүзүндө жогору өзүн сезген көтөргөн киши болчу. Жана албетте бул исрап четтен чыгып кеткен эле дейт. Кыскасы Муса алейхиссалам ошол учурда коомуна кайрылып, Фиръаун да кайрылып атат. Муса пайгамбар да кайрылып атат. Иман келтиргендерине Муса пайгамбар кайрылып атат. Иманы жок Фиръаун ээрчигендерге Фиръаун тигендей деп атат. Муса алейхиссалам айтты: "Я кауми ин кунтум амантум биллахи фа алейхи таваккалу ин кунтум муслимин." Эй коомум, эгерде силер Аллага иман келтирген болсоңор, анда ага гана таваккал кылгыла. Эгерде чыныгы силер баш ийүүчүлөрдөн болгон болсоңор. Факалу алаллахи таваккална. Коом да айтты эми, будан ары эми кандай болот? Аллага таваккал кылдык. Роббана, ал биздин Роббубуз, о жараткан Роббубуз. Ла таджална фитнатан лил кауми залимин. Залым коомго бизди фитна кылып койбогун. Бизди ошо залым Фиръаунун коомуна сынагына, голдоруна сыноо үчүн бизди берип койбогун дейт. Ванаджина бирахматика минал каумил кафирин. Жана бизди куткаргын бул кафир коомдун жамандыгынан өз мээримдүүлүгү менен куткаргын деп. Кыскасы Муса пайгамбар Аллага таваккал кылганга, Алладан жардам сураганга буйурду. Ва аухайна иля Муса ва ахихи ан табавваа би каумикума би Мисра буюта ва жаалу буютакум кибла ва акимус-сала ва баширил муъминин. Биз Муса пайгамбарга жанынан бир туганы Харун пайгамбарга вахий түшүрдүк дейт. Эмне деп? Мисирдин үйлөрүндө аларды жайгаштыргыла ошо Фиръаунда. Эми Бани Исраил ошого жайгаштыргыла. Бир, экинчиси үйлөрүңөрдү кыбла кылгыла. Мындайча айтканда, үйлөрүңөрдү эми кыбла кылып, масажид, намаз окуй турган жай кылгыла. Ва акимус-сала, себептен Фиръаун залым, мечит курдуртпайт, намазкана салдыртпайт. Эми ошол үйлөрүңөрдө эле ошо силер намазкана кылып эле кыбла кылып, ошол жерде намаз окугула деп буйрук келди. Демек Муса пайгамбардагы коомуна намаз окуганга буйруп турган. Жана момундарга куш кабар айтып кой деп мынакей буйурду. Эми Муса алейхиссаламга жана Харун алейхиссаламга Алла Таала коомдоруна үйлөрүн өзгөчө кылып, кыптыйлардыки бөлөк, булардыкы бөлөк. Кыптый деп мусулман эместердики. Себеп азыр бир аздан кийин буларды кандай бир убакыттан кийин буларды Муса пайгамбарды жана Харун пайгамбар анан бул жактан Бани Исраилди алып чыгып кетиш керек буяктан. Ошон үчүн өзгөчө кылыш керек болуп атат. Ага биринчи Алла Тааладан жардам сурагыла, Аллага таваккал кылгыла, жана үйүңөрдү кыбла кылып намаз окугула деген буйруктар келди. Эмне үчүн даярдык көрүп атат да? Бир учур келет, а силерде буйрук беребиз. Чыккыла деп Мисирден чыгасыңар Шам мамлекетке карай. Антип алып чыгып кетпесе, Фиръаун буларды чыгарбайт. Фиръаун ал жерде дагы эле бар залым зулумдугу бар. Муса пайгамбар менен алуу канча жолу көрдү, бирок дагы эле өзүнүн эмесинен кайтпай атат, чыгаргысы келбей атат. Кандай Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде "Вастаину бис-сабри вас-сала", силер Алла Тааладан жардам сурагыла, сабырдуулук менен, намаз менен дегендей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле качан бир кайгылуу бир иш келсе,
пайгамбарыбыз дароо намазга кайрылат эле. Ва кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ида хадабаху амрун салла. Демек бул жерде бизге чоң сабак бар экен туугандар. Муса пайгамбардын бул Алла Таала буйрук берип атканы Бани Исраилге үйлөрү мечит кылсын деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтканда, азыр Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө кандай? 5 убакыт намазга балагатка толгон эркектер мечитке келип окуш керек. Бирок ошол эле кезде үйүңөрдү көрүстөн кылбагыла деген. Демек үйлөрүбүз көрүстөн болбой, биз нафил намаздарды, сүннөт намаздарды үйдө окуп турушубуз керек экен. Демек көрүстөндө намаз окулбайт, кайсыл үйдө намаз окулбаса көрүстөндөй болуп калат экен да. Ошон үчүн үйлөрүңөрдү көрүстөндөй кылбагыла деди. Ал жака намаз окуп тургула деп. Мына нафил намаздарды, тахажжуд намаз, көбүнчө каза намаздары бар анча-мынчалардыкы. Вот ошолор ушундай биз үйлөрүбүздү намаз окуп, намазкана кылышыбыз керек экен да. Ва кала Муса Раббана. Муса алейхиссалам жараткан Алла Таалага кайрылды. О Раббыбыз, иннака атайта фирауна ва малааху зината ва амвалан фи хадил хаяти дунья. Сен деди, о Раббыбыз, Фираунга жана анын башчыларына, коомдоруна зыйнат бердиң. Ар түрдүү мал, мүлк бердиң. Бул жашоодо деп атат. Ушул жашоодо фил хаяти дунья, мына ушул жашоодо канча деген. Караңыздар. Алла Таала сынаганда мал мүлктүчү, байлыкты Алла Таала жакшы көргөнүнө деле, жаман көргөнүнө деле бере берет экен. Көбүнчө жаман көргөнүнө берет дейт. Бирок динди Алла жакшы көргөнүнө гана берет экен. Муса пайгамбар коомунда мынчалык байлык берген жок Алла Таала. А Фираунга канча байлык берди? Карунга канча байлык берди? Хаман деген вазирине канча байлык берди, караңыз. Демек, байлыкты бергенин бунун мааниси бактылуулуктун белгиси эмес. Бул сыноонун белгиси. Алла Таала карайт, кандай иш кылат, кандай иш алып барат деп. Динди бактылуулук үчүн берет, байлыкты сыноо үчүн берет. Жакшы көргөнүнө Алла Таала дин берет. Алла субхана ва таала. А жакшы көргөн дүнүйөнү, жакшы көргөндө жакшы көрбөгөндө да берет. А динди жакшы көргөндө гана билет. Муса пайгамбар бирок ушул жерде айтты. Фираунга, анын ушу вазирлерине, чоңдоруна, я Алла, сен канча зыйнат бердиң деди мынакей. Зыйнат бердиң. Канча мал, мүлк бердиң. Түрдүү байлыктардын бардыгын бердиң. Бул жашоодо. Эмне үчүн? Раббана лиюдиллу ан сабилик. Жыйынтыгында алар сенин жолуңдан башкаларды адаштырыш үчүн. Адаштырып атпайбы? Ошол байлык менен жамандык кылып, байлык менен күнөөлөрдү кылып, сенин жолуңдан тосуп адаштырып атат. Раббана тмис аля амвалихим ваштут аля кулубихим фала ю'мину хатта яраул адабал алим. О Раббым, алардын мал мүлкүн өчүрүп жок кылгын деди. Жана алардын жүрөктөрүнө, я Аллах, жүрөктөрүн каты кылып басып койгон деди. Мал мүлкүн жок кылган дегенде, субханалла, Муса пайгамбардын бир дуасы мененчи ташка айланып калган экен жемиштери. Дандары ташка айланып калган экен. Мал мүлкү ташка айланып калган экен. Мына Алла субхана таала акыры ушундай кылгандан Муса пайгамбар тескери дуа кыла берди. Акыркы ушу жете турган чегине жетти да. Ушул жерде ошон үчүн пайгамбар жана пайгамбардын мураскорлору менен тамашалашпаш керек. Акыйкатка айтып атканда акыйкатка баш ийиш керек, келиш керек. Алла Таала кайра неме кыла бербейт экен. Бул мээримдүү экен, мүмкүнчүлүк берет экен, узартып коет экен мөөнөттү. Бул узартып койгон истидраж деп коет. Аны эч качан ойлой бербеш керек. Мына күнөө кылсам боло берет экен, күнөө кылсам арам иш менен жашап кете берет экен, боло берет экен депчи. Жок. Барып туруп бир кармайт, кармагандан кийин чыкпайт. Мынакей Муса алейхиссалам акыры баргандан кийин дуа кылып берди. Я Алла, булардын мал мүлкүн халак кылгын, жок кылгын депчи, өчүргүн бардыгын деп. Айтат мынакей Абу Алия, Раби ибн Анас, Дахак, ижалаха хажаратан. Мынакей таш кылып салган булардыгын. Зуруухум сарат хажара, таш кылып болуп калды барды. Мал мүлкүнүн бардыгы ташка айланып калды мына. Ошо алтындары ташка айланды. Ошолор жемиштери, дандары сактап койгону ташка айланды. Ваштуд аля кулубихим. Демек алардын жүрөктөрүнө мөөр басып койгон, жүрөктөрүнүн басып салгын деди. Бул Муса пайгамбардын дуасы Алла үчүн, Алланын дини үчүн, дана Алла Тааланын берген мужизалардын көрсөткөндө дагы болбой койду. Ошон үчүн
ачуусу келип туруп дуа кылган ушул туугандар. Ачуусу келип туруп дуа кылганда ушундай. Харун пайгамбар дуа кылып турду, амин деп турду, коштоп турду. Ошон үчүн Муса алейхиссалам бул жерде дуа кылды. Дуа кылып атканда жанындагы бир тууган Харун пайгамбар амин, амин. Биз дагы бирөө дуа кылганда калганыбыз амин деп турабыз го. Ошо барыбыздын акыбыздан кабыл болот да туугандар. Ошон үчүн эмнени сурап атса, жанында амин деген бул мөөр басуу деген. Амин деген өзү котормосунда истажиб, дуаны кабыл кыл деген сөз. Ошон үчүн айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, кимде ким дуа кылып туруп, артынан амин деп койсо, ошол дуага мөөр баскандай болот дейт. Мынакей. Кыскасы айтканда, Харун пайгамбар амин деп турду Муса пайгамбардын дуасына. Ошондуктан кала кад уджибат дa'ватукума фастaqima ва ла таттаби'ани сабилаллазина ла я'ламун. Алла Таала жооп берди. Экөөңдүн дуаңар кабыл болду деди. Болбосо Муса пайгамбар эле дуа кылган. Харун пайгамбар амин эле деп турган. Бирок Алла Таала эмне деп жооп берип атат? Экөөң тең дуаңар кабыл болду деп атат. Демек туугандар, бирөө дуа кылган болсо, жанында амин десеңиз, эмне деп дуа кылса, ошого сиз шериктеш экенсиз. Алла Таалам сизден дагы сизге да ошону буйрат экен, баарына буйрат экен деп. Ошондуктан сереми бекем тургула деди. Ал эми акыйкатты билбеген адамдардын артынан алардын жолуна түшпөгүлө, алардын жолунан ээрчибегиле деп Алла субханаху ва таала мындай буйрук берди Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарга. Буйурса, мына кийинки сабакта иншаалла кантип Муса пайгамбар өзүнүн коомун Бани Исраилди алып чыгып кеткени, түнү алып чыгып кеткени, ал эми Фираун артынан түшкөнү, Нил дарыяга барып туруп, ана ошол жерде тамашаны көрүңүз. Алдыда дарыя, артыда Фираун, бул жагы кандай болот деп. Алла Таала ошол жерде өзүнүн кудуретин көрсөтүп, Бани Исраил Муса пайгамбардын, ошо Бани Исраил коомунун бардыгын өз көздөрүнө Алла Таала кудуретин көрсөтүп, жолдон суудан кандай жол ачып өткөрүп, Фираундун бардыгын өзүн дагы бардык вазирлерин, башчыларын, коомун, аскерлерин, кызматчыларын, сакчыларын бир демде жок кылганы Кудайым буйрса кийинки сабакта аяттардан окуп беребиз.